Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Eң ovalı, merimdүү жана райымдуу, бардык айып кемчиликтерден таза болгон, бизди мусулман кылып жараткан Кудай Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Анын сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу, кадыр кымбаттуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде хутба окуу үчүн минбарга чыгып бара жатып, 3 жолу амин деди. Буга кутман сахабалар биринчи жолу күбө болуп, «Я Расулаллах, о Аллах Тааланын элчиси, сиз хутба окуу үчүн минбарга чыгып бара жатып 3 жолу амин дедиңиз, мунун сыры эмнеде?» деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, мен минбарга хутба окуу үчүн чыгып бара жатканда Жабраил алейхиссалам келип, ата-энеси карыган кезге чейин жашап, бирок ата-энесинин акысын бербеген. Аларды жакшы карап кечиримге ээ болуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгаргандар куруп калсын. Мурду менен жер сүзсүн деди эле, мен амин дедим. Экинчи тепкичке көтөрүлгөндө кайрадан Жабраил алейхиссалам, о Алланын элчиси, сенин атың аталганда сага салам, салават айтпагандар дагы куруп калсын. Мурду менен жер сүзсүн деди эле, ага дагы амин деп жооп бердим. Үчүнчүсүндө акыркы тепкичке чыгарымда Жабраил алейхиссалам кайрадан Рамазан айын өткөргөнүнө карабай, Алланын райымына жете албаган, кечиримге ээ боло албагандар дагы куруп калсын деди эле, мен ага дагы амин деп жооп бердим дейт. Урматтуу, кадыр кымбаттуу момун мусулман бир туугандар, бул Рамазан айын ар бирибиз жакшынакай кылып пайдаланып, колубуздан чыгарбай, Кудай Тааланын рахматына, мээримине, райымына ээ болууну насип кылсын. Бул Рамазан айында тутуп жаткан орозолорубуз, жасап жаткан жакшылык, сооптуу амалдарыбыз, кылган ибадаттарыбыз, дуа тилектерибиздин бардыгы кабыл болсун. Бул жакшы амалдардын себебинен бүтүндөй дүнүйөгө, анын ичинде Кыргызстаныбызда дайыма тынчтык болсун. Ооба, Кудай Таала бизге өтө көп неамат, жакшылыктарды берген. Өмүрүбүз, жашообуз, биздин көзүбүздүн көрүп жаткандыгы, кулагыбыздын угуп жаткандыгы, тилибиз менен сүйлөп жаткандыгыбыз, өз колубуз менен тамак ичип, бутубуз менен муктаждыктарыбызды бүтүрүп жаткандыгыбыз, деги эле ден соолугубуз, айлана чөйрө, кооз, табият бейиштей болгон жерибиз, ата-эне, бала-бакыра, тууган урук, жоро жолдоштун бардыгы бизге берилген неаматтардан болуп эсептелет. Тынчтык дагы ошол бир неамат болуп саналат. Ал эми тынчтык болсо саламдашуудан башталат. Мына бүгүн тынчтыктын символу болгон саламдашуунун фазилеттери, саламдашуунун адептери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Саламдашуунун тарыхын карай турган болсок, бул Адам алейхиссаламдан бери келе жаткан саламдашуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылат. Аллах Таала Адам алейхиссаламды боюн 60 чыканак кылып жараткан дейт. Андан кийин олтурган бир нече периштелерди көрсөтүп, аналардын алдына барып салам бергин жана алардын кандай алек алышына көңүл бургун, кулак салгын. Анткени мына ушул саламдашуу сенин жана урпагыңдын саламдашуусу болуп калат деди. Ошондо пайгамбар Адам алейхиссалам ассаламу алейкум деп ошол периштелерге салам берди. Ва алейкумуссалам ва рахматуллах деп периштелер жооп беришти. Ушул хадистен саламдашуунун тарыхын билсек болот. Саламдашуу бул Аллах Тааланын өзү Адам алейхиссаламга таалим берген нерсе экен. Аллах Таала бул иштин башталышына периштелерди дагы шериктеш кылып койгон. Урматтуу туугандар,
Рамазан айы бул Кур'андын айы деп коебуз. Анткени бул айда ошол адам баласына ак менен караны, жакшы менен жаманды, адал менен арамды үйрөткөн Аль-Фуркан Кур'ани Карим жер бетине, жер шаарына, ошо жер асманына түшүрүлгөн. Мына ушул Кур'анда 114 сүрө бар. Анын ичинен Ан-Ниса аял заты деген сүрөдө 86-аятта жараткан Аллах Таала астагфиру биллах ва иза хуйитум би тахиятин фахайю би ахсана минха авруддуха инналлаха кана аля кулли шейин хасиба садакаллахул азим. Силерге салам берилсе, силер андан да жакшыраак алик алгыла. Же өзүндөй кылып жооп кайтаргыла. Акыйкатта Аллах бардык нерсени эсептеп туруп кайтарымын берет дейт. Ар бир ишти эсептөөчү дейт, урматтуу туугандар. Ооба, ар бир элдин өзүнө таандык саламдашуу адаты, аманчылык сурашууга колдонгон сөздөрү бар. Бул ошол элдин өзгөчөлүгүнөн кабар берип турат. Исламда таалим берилген саламдашуу усулу абдан маанилүү, ары көркөм. Тааныганга да, бейтаанышка дагы ассаламу алейкум деп салам берүү сүннөт болуп саналат. Ал эми саламга жооп берип, алек алыш да важип өкүмүндө болуп эсептелет. Жогорудагы аятта саламдашуунун мусулманчылыктын маанилүү баалуулуктарынан экендиги баяндалып, мусулмандардын бири-бирине ар дайым адамгерчиликтүү, ары сылык сыпаа мамиле кылуулары керектиги баса белгиленген. Аятта салам берген кишинин саламын андан да жакшыраак кылып алек алышка, жок эле дегенде берилген саламдын өзүндөй кылып жылуу жооп кайтарууга буйрук кылынган. Анткени өз ара саламдашууга маани берилбесе, орой мамилелер адамдардын ортосундагы жылуу мамилени суутуп, аларды бири-биринен алыстатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандын мусулманга болгон акыларын айтып кеткен. Ошол хадистердин биринде хаккул муслими алал муслими ситтун. Мусулмандын мусулман боордошуна болгон 6 акысы бар дейт. Биринчиси бул иза лакитаху фасаллим. Бир мусулман бир тууганыңа жолуксаң, салам бергин дейт. Ва иза даака фаажибху. Сени чакырса, чакырыгына жооп кылып баргын. Ва иза стансахака фансаху. Эгерде сенден бир кеңеш сураса, кеңешиңди бергин. Тажирбаң менен бөлүшкүн дейт. Ва иза атаса фахамидаллаха фашаммитху. Чүчкүргөндөн кийин алхамдулиллах деп жаратканга шүгүр келтирсе, сен ага ярхамукаллах, сага Аллах Тааланын рахматы болсун, райымы болсун деп туруп дуа кылгын дейт. Ва иза марида фаудху. Эгерде ооруп жаткан болсо, аны зыярат кылгын. Ва иза мата фаттабаху. Эгерде каза болсо, бул ааламдан өтсө, жаназасына тургун дейт, урматтуу туугандар. Демек, саламдашуу бул ошол жаназа окуу кандай улуу ибадаттардан, оорулууну зыярат кылыш бул кандай улуу ибадаттардан болсо, бул саламдашуу дагы ошол ибадаттардын катарында, керек болсо биринчи орунда турат экен. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху айткан хадисте ошол бир киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айюл ислами хайрун. Исламда кайсыл амал эң жакшы деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ачкаларга тамак бергениң, тааныган, тааныбагандарыңа салам айтканың деди, урматтуу туугандар. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам уфшу салама тасламу. Саламды таркаткыла, саламат болосуңар дейт. Саламда саламаттык мааниси бар. Ошол себептен момун мусулмандар бири-бири менен дайыма саламдашып жүрүшсө, тынчтык жана саламаттык болот. Эч качан ушул саламыбызды башкалардан аябашыбыз керек экен.
Рамазан айынын себебинен, ушул айдын касиетинен келиңиздер ар бирибиз өзүбүзгө сөз беребиз. Шу таанысак дагы, тааныбасак дагы башкалар менен дайыма саламдашып жүрөбүз. Анткени саламдашууда саламат деген маани бар. Мына ошол тынчтыкта дайыма амандыкта жүрөбүз, урматтуу туугандар. Керек болсо саламдашуу аркылуу мусулмандар арасында ушул бири-бирине болгон жакшы көрүү пайда болот, махаббат пайда болот. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Валлази нафси биядих", менин нафсым, менин жаным колунда болгон зат менен касам ичемин дейт. "Ла тадхулул джанната хатта ту'мину", силер ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. "Вала ту'мину хатта тахаббу", силер бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө ыйман келтирди деп эсептелбейсиңер. Ыймандын толук баралына жете албайсыңар. Ыймандын лаззатын, ыймандын даамын тата албайсыңар дейт, урматтуу туугандар. "Афала адуллукум аля шейин иза фаалтумуху тахаббтум", Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силерге ошол бир иш үйрөтөйүнбү? Мына ошол ишти аткаруу менен бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Бири-бириңерди жакшы көрө турган бир иш үйрөтөйүнбү деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сурап туруп, "Афшу салама байнакум", араңарда саламды жайылткыла деди. Бул хадиси шарифте саламдашуунун үлкөн маанилүүлүгү баян кылынып жатат. Салам берүү менен башталган жакшылык иштин аягы бейишке кирүү менен аяктаары айтылып жатат. Бири-бири менен өз ара саламдашып жүргөн адамдардын арасында махаббат, сый, урмат пайда болот. Өз ара саламдашып, бири-бирин жакшы көрүп сыйлашкан адамдар чыныгы момундар болушат. Ал эми өз ара саламдашып, бири-бирин жакшы көрүп сыйлашкан момундар болсо, албетте бейишке киришет. Мына туугандар, бул хадистен саламдашуунун кандай маанилүү экендигин билсек болот. Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху риваят кылат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "У'будур рахман ва ат'имут та'ам ва афшус салам тадхулул джанната бисалам". Башка бир риваятта "Тадхулул джинан" дейт. Садака Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: Рахман жараткан Аллах Таалага ибадат кылгыла, тамак бергиле, саламды таркаткыла, бейишке киресиңер. Тынчтык менен бейишке киресиңер дейт, урматтуу туугандар. Бул 3 амал пенденин бейишине, ошол бейишке кирүүсүнө себеп болот. Ошол үчүн ар бирибиз ибадаттарга көңүл буруп, жараткан Аллах Тааланын буйруктарын аткарып, тыйган нерселеринен тыйылып, өзгөчө ар бирибиздин мойнубузда парз болгон, важип болгон амалдар мына ошолордун бардыгын аткарып, муктаждарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө дайыма жардам берүү менен, мына ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тамак, аш, азык түлүк менен камсыз кылуу, анан дагы саламды башкаларга жаюубуз керек экен. Иншалла, мына ошондо бул амалдарыбыз аркылуу ар бирибиз бейишке киребиз, жараткан Кудай Тааланын ыраазычылыгына жетебиз. Инна салама исмун мин асмаиллахи таала вадааhu фил ард фаафшу салама байнакум. Анас радиаллаху анху жаштайынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кызмат кылган сахаба риваят кылат. Албетте салам бул Аллах Тааланын ысымдарынын бири. Алла аны жер жүзүнө койгон, ошондуктан араңарда саламды жайылткыла деди. Аллах Таала салам сыпаты менен пенделерге тынчтык, амандык жана эң негизгиси ушул жан дүнүйөнүн тынчтыгын ата кылат. Урматтуу туугандар, бул саламдашуу менен өтө көп жакшылыктар келет. Адам баласынын күнөөлөрү кечирилет. Анткени буга дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир топ хадистери келген. Мусулмандардын ошол бири-бири менен көрүшкөндө алгачкы мамилеси саламдашуунун артынан кол алышуу болуп саналат. Мына ушул кол алышуу менен ушул эки кол ажыраганга чейин күнөөлөр кечирилет.
Hazreti Barro radıyallahu anhu aytты, эки мусульман жолукканда учурашып, Аллага шүгүр айтып, андан кечирим сурашса, Аллах Таала да аларды кечирет. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эки мусульман жолугуп, бири-биринин колун кармап учурашса, Аллах сөзсүз дуаларын кабыл кылат. Колдорун кое беришкенге чейин күнөөлөрүн кечирет дейт. Жараткан Аллах Таалам бардыгыбыздын билип билбей кетирген ката кемчилдик күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Дайыма бири-бирибиз менен саламдашкан, бири-бирибизге дайыма тынчтык арнаган өзгөчө момун мусулмандардан болууну Кудай Таалам ар бирибизге насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн сүннөт жол менен жашап өтүү аркылуу ар бирибиз жараткандын ыраазычылыгына жетейлик демекчимин. Саламдашуу адамдар арасындагы жек көрүүнү, ич ара душмандыкты жана көрө албастыкты кетирет. Мына ошол саламдашуу аркылуу биз ошол жек көрүү, ич ара душмандык, көрө албастык деген жаман адаттардан арылат экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саламдашкыла. Саламдашсаңар жүрөктөгү жек көрүү жоголот дейт. Белек бергиле, белек берсеңер бири-бириңерге сүйүү пайда болот жана ортодогу душмандык жоголот дейт. Урматтуу туугандар, ошондуктан биз дайыма текеберленгенден, же болбосо ушундай бир жаман сапаттардан өзү биринчи салам берсин, мен салам берсем ийилгендей болуп калам, же болбосо төмөн кетпешим керек деген туура эмес түшүнүктөрдөн арылып, эң биринчилерден болуп салам айтканга шашышыбыз керек экен. Анткени саламдашуу менен канчалаган сооптор берилет. Абу Хурайра радıyallahu anh риваят кылган төмөндөгү хадистен биз эң сонун ошол саламдашуу адебин көрсөк болот. Бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям олтурган бир мажлистен өтүп бара жатып, ассаламу алейкум деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жакшылык тапты. Андан кийин башка бирөө өтүп бара жатып, ассаламу алейкум ва рахметуллах дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жолу 20 жакшылык тапты деди. Андан кийин дагы башка бирөө өтүп бара жатып, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 30 жакшылык тапты деди. Аңгыча эле бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын мажлисинен салам бербей туруп кеткенде, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улап, боордошуңар мынча тез унутту деди дагы, силерден бирөө бир жыйынга келгенде салам берсин. Анан отургусу келсе олтурсун, кайра кетип бара жатып дагы салам берсин. Анткени биринчиси экинчисинен маанилүүрөөк эмес дейт. Урматтуу туугандар, биздин ата бабаларыбыз саламсыз кирген уят, жоопсуз чыккан уят деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын хадистерин бир эле сөз менен таамай айтып койгон. Ошондуктан биз эң биринчи ошол саламга көңүл бурушубуз керек экен. Бардык нерсе саламдашуудан башталат экен. Мейли үй бүлөдө болсун, тууган урук, жора жолдоштор арасында, момун мусулмандар арасында болсун, дайыма биз ушул саламдашууну жайылтышыбыз керек. Саламдашуу береке алып келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Анас бин Малик радıyallahu анхуга, эй уулум, я бунайя, о уулум, үй бүлөңдүн жанына барганда салам бер. Бул сен жана үй бүлөң үчүн береке болот деди. Бизге кут, жакшылык, береке алып келе турган нерсе эң биринчи үйүбүзгө барганда оң бут менен кирип, үй бүлөбүзгө, бала бакырабызга ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракатух, силерге Кудай Тааланын рахматы, берекеси, тынчтыгы болсун деп саламдашуу менен киришибиз керек. Буну дагы адатка айлантышыбыз керек, урматтуу туугандар. Салам берүүнү садака деп эсептеген сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоосунда саламдашууга көп маани берген.
Булардын бардыгы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн. Аял эркек, жаш карысы, кыскача айтканда элдин баарына салам бербей койгон эмес. Ар бир инсан менен саламдашкан. Ошол саламын угуп укпаганын тастыктоо максатында кээде 3 жолу кайталап салам айткан. Өзүнө айтылган саламга алек алып, салам айттырган кишиге да, аны айтып келген кишиге дагы дуа кылган. Айрыкча кээ бир күндөрдө ошол Мадинадагы Бакый көрүстөнүнө барып, ассаламу алейкум я ахлал кубур. Салам силерге эй момундардын журту. Силерге эртең берилет деп убада кылынган нерсе берилди. Силер күттүрүлүп жатасыңар. Иншааллах биз дагы силерге кошулабыз. О Аллах, Бакийде жаткандарга кечирим кыл деп Аллах Тааланын элчиси көз өткөн момундарга дагы салам берүүнү мусулмандардын ичинде адатка айланган. Урматтуу туугандар, эми саламдашуунун адептерине өтө турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салам берүүдө алгач кезектин кандай тартипте болоорун көрсөткөн. Жашы кичүүлөр улууларга, атчандар же арабадагылар жөөлөргө, басып бараткандар отургандарга, арттан келдигендер алдыдагыларга, адамдардын эки тобу жолукканда аз сандагылары биринчи салам берүүлөрү керек. Bir топ экинчи bir топко туш келгенде ичинен бирөөсү салам берсе жетиштүү. Ошондой эле отургандардан бирөөсү алик алса дагы жетиштүү дейт. Жабир радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин айтат. Унаада бараткан адам жөө жүргөнгө, басып бараткан отурганга салам берет. Жолдо маңдай тескей жолугуп калган эки адамдын биринчи салам бергенинин сообу жана даражасы экинчисиникинен бийик болот дейт, урматтуу туугандар. Бул хадистерде адеп боюнча ким кимге биринчи салам бериши керектиги боюнча сөз болду. Демек, унаада бараткан жөө жүргүнчүгө, басып бараткан киши олтурган адамга салам бериши керек. Азчылык көпчүлүккө, кичүүсү улуусуна биринчиден болуп салам бериши керек. Башир ибн Ясар риваят кылат, бир дагы киши дейт Ибн Умардан алдын салам бере албайт эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын улуу сахабаларынан Умар радиаллаху анхунун уулу Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху дайыма эң биринчилерден болуп башкалар менен саламдашат эле. Анткени бул улуу сахаба ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүн бекем карманган улуу зат, ошол саламдашуунун кандай гана фазилеттүү, кандай гана улуу амал экендигин билип, ошол сооп үмүт кылып эң биринчилерден болуп дайыма салам берет эле. Ошондуктан эч бир адам оозунуп мындай салам берүүгө жетише албай калат экен эле. Ошондуктан биз ар бирибиз, мейли улуу болсун, мейли кичүү болсун, мейли сизден бир төмөн болсун, мындай текеберчиликке алдырбай, ар бирибиз биринчи салам бергенге көнүшүбүз керек. Анткени ат-таслиму татаввуун ва радду фаридатун. Салам берүү бул сүннөт, алик алуу парз. Салам берүү ошол сүннөткө эргешүү, бирок алик алуу дейт. Саламды уккан адамга парз, важип болуп калат. Алик албаса парзды таштагандыгы үчүн күнөөкөр болот, урматтуу туугандар. Ошол салам аликсиз калса да, салам берген кишинин сообу дагы да көбөйөт. Анткени анын саламына периште алик алат. Кандай сонун. Саламга эч качан бакылдык, сараңдык кылбоо керек. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят болгон хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң сараңы бул салам берүүгө сараңдык кылгандар. Адамдардын эң алсызы болсо дуа кылууга алсыздык кылгандар дейт, урматтуу туугандар. Салам берүүдө эч качан
бакылдык, сараңдык кылбайлык. Жаратканга жалбарып дуа кылууда эч качан алсыз болбойлук, урматтуу туугандар. Бул өмүр ушундай кыска, 5 күндүк өмүр деп коебуз. Бул өмүрдө эң кымбат нерсе адам баласынын көңүлү. Ошондуктан биз мына ошол бири-бирибиз менен араздашпай, бири-бирибиз менен урушуп талашпай, ушундай бир текеберликке, ушундай бир көрө албастыкка алдыртпай, бири-бирибизге дайыма тынчтык тартуулап, бири-бирибизди жакшы көрүп, урмат көрсөтүп, чыныгы момун мусулмандардан болуп, бейишке кирүүнү Кудай Таала ар бирибизге насип кылсын.